Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бул машина мага белекке берилди. Башынан айтып берейин, урматтуу туугандар. Айтсамбы, айтпасамбы деп эле ойлогом, бирок адамга ыраазычылык айта албаган Аллага деле ыраазычылык айта албайт дейт го. Ушу берген инсандардын баардыгына Алла ыраазы болсун. Курандын маанисинде Аллах Таала айтат, ким бир жакшылык кылса, Аллах Таала ага 10 эсе көбөйтүп берет дейт. Бирок буга чейин өзүмдүн машинемди бирөөгө подарок эткен элем. Умарада жүргөндө көрүп, ушу жакшы инсандар биз да сага бир кызмат кылайык. Албетте менден татыктуудар көп эле, динге кызмат кылгандар көп эле. Бирок ошондой болсо дем Аллах Таала бизге насип эткен экен. Ушул машинени бизге белек кылып жатат. Белек кылгандардын баардыгынан албетте Алла ыраазы болсун, бирок биз белек алайлы же мындай кылайлы деп кызмат кылган эмеспиз. Алла ыраазы үчүн болгон нерсебиз менен бөлүшүп атабыз. 10 сом тапсаң 4-5 сом менен бөлүшүп иншалла. Жакшы иштерди кыла берсең, адамдардан да жакшы сөз угасың. Эң негизгиси бирок ниет түз болсо Алланын кабыл болгондугу. Анан эми баардык амалдар ниетке жараша дейт го. Жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Мен өзүм машина деле кызыкпайм, машина деле көп айдабайм. Айдаган деле чынын айтсам жакшы деле билбейм, мындайча айтканда. Вообще кызыгым жок негедир. Анан бирок просто ушу зикир деген машина жөнүндө сөз болуп калып, ойлоп койдум эле, салондору көрүп жакшы машина экен деп. Анан именно ушундай мага жаккан свет, ушундай менен машина берилип калып атпайбы? Аллага шүгүр, Аллага чек шүгүрлөр болсун. Бул да бир Алланын берген бир белеги. Жакшылык кылайык, жакшылыкта жарышайык. Кезеги келгенде балким бул машина дагы өздөрүнүн эзин таап берет. Мен мисалы акыркы жолу бир инибизге ушу баспай немет жакшы кыйналып жүргөн жашоосунда ошо машинени бердим эле, мындайча айтканда 10 эсе кайтты десе болот да. Ал ошондо бир 12 000 доллар болсо, бир канча 120 000 доллар турат экен. Аллах Таала берет, сөзсүз. Бергендерге берет. Бул менин эмне айткым келди? Эч качан туугандар, жакшылык соосуз калбайт, жамандык жоосуз калбайт. Ар дайым жакшылыкты жайылтканга аракет кыла берейик. Ассаламу алейкум.